Салам урматтуу достор, сиздер менен Байбилим медиа каналы биздин орус тилибиздин 8-чи сабагы. 8-чи сабагыбыз орус тилиндеги относительные прилагательные таандык сынатоштор жөнүндө болот. Таандык сынатоштор дегени бул орус тилиндеги сиздер ар дайым угуп жүргөн ски, мужской роддо ски, женский роддо ская, средний роддо ское деген сөздөр. Бул ски, ская, ское деген мүчөлөр кыргыз тилинде илик жөндөмөнүн нын деген мүчөсүн берет. Же болбосо ошондой эле ык деген таандык мүчөнү берет кыргыз тилинде. Анда эмсе мисал үчүн мисал келтирип кое турган болсок, детский сад десек, демек биринчи сөздүн этегине ски деген мүчө кошулуп, экинчи сөздү биринчи сөзгө таандык кылат. Экинчи сөздү биринчи сөзгө таандык кылат. Мисал үчүн детский сад, жаш балдардын бакчасы биринчи сөздү экинчи сөзгө таандык кылып атат. Андан кийин детская больница, жаш балдардын ооруканасы, детское платье, жаш балдардын көйнөгү. Отцовский дом, отцовская любовь, отцовское наставление, атанын үйү, атанын сүйүүсү, атанын осуяты. Мужской костюм, мужская одежда, мужское имя. Эркектердин костюму, эркектердин кийими, эркектердин ысымдары. Родительский дом, ата-эненин үйү, родительская любовь, ата-эненин сүйүүсү, родительское собрание, ата-энелердин чогулушу болуп средний род жасалат. Сельский парень, айылдык жигит, сельская красавица, айылдык сулуу, сельское население, айылдын калкы болот. Мисал үчүн айталы, бишкекский парень, бишкектик жигит, бишкекская девушка, бишкектик кыз, бишкекское время, бишкектин убактысы болуп средний род менен жашалат. Демек бардына ски, ская, ское деген мүчөлөр коюлат. Мисал үчүн ушул эми мүчөлөрдү биз кыргыз тилинен орус тилине которолу дедик да. Демек орус бала дей турган болсок, демек бала мальчик, мужской род, демек биз аны ски деп которобуз орус тилинде. Русский мальчик, орус кыз, демек девушка, женский род, демек ская деген мүчө келиш керек. Русская девушка, орус ат, орусча ат дейли мисалы. Имя, демек средний род бул ское болуш керек. Русское имя, орусча ат. Кытайдын салаты, демек салат эле болот, мужской род. Китайский салат, Кытайдын салаты. Кытайдын капустасы дейли. Китайская капуста, китайская капуста. Андан кийин китайское кино, кытайча кино. Демек ски деген мүчө, ское деген мүчөлөр бүт бардыгы таандык кылат. Англис тилинин сөздүгү, английский словарь, английская книга, английское имя. Англис тилинин сөздүгү, англисче китеп, англисче ысым болот. Медициналык борбор демекчибиз. Демек борбор деген сөздү биринчи алабыз. Борбор, центр, демек ски деген мүчө коюшубуз керек болот да, орус тилине которо турган болсок. Медицинский центр, медициналык борбор. Андан кийин медициналык кызмат дейли, мисалы үчүн медицинская служба, медицинская служба. Служба деген женский род болуп аткандыгы үчүн биз ская деген мүчөнү бердик. Медицинская служба. Медициналык тейлөө, медицинское обслуживание. Этек е болгондугу үчүн биз ское деген мүчөнү бердик. Ал эми андан кийин болсо көптүгүндө көбүнчө ские деген мүчө келип калат. Мисал үчүн жаш балдардын кийимдери делик. Детские одежды, детские одежды, детские больницы, жаш балдардын ооруканалары, детские платья, жаш балдардын
кийимдер, көйнөктөрү кыздардын. Женские имена аялдардын аттары. Мужские имена мырзалардын аттары. Родительские дома ата энелердин үйлөрү болуп көптүк санында ушинтип ские деген мүчө менен жасалып кете берет. Урматтуу достор, эгерде сиздерге сабагыбыз жаккан болсо, сөзсүз лайк басып, башкалар менен бөлүшүңүз жана каналга жазылып кетүүнү унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.